Анонимдүү алкоголиктердин күндөлүк ойлонуулары. Чин Куран 2. Мүнөзүмдү куруу, башкалардан ашыкча көңүл бурууну, коргоону же сүйүүсүн талап кылуу бул башкалардан үстөмдүк кылууну же жек көрүүнү гана жаратышы мүмкүн. 12 кадам жана 12 салт. 4 кадамда иштеп жатып, башкалардын жактыруусуна муктаж экенимди билгенде, бул мүнөздүн кемчилиги экенин түшүнгөн эмесмин. Мен муну жакшылык, башкача айтканда, адамдарга жагымдуу жасоо деп эсептедим. Көп өтпөй мага бул зарылчылык кыйратуучу нерсе болушу мүмкүн экенин көрсөтүштү. Бүгүнкү күндө мен дагы эле башка адамдардын жактыруусуна ээ болгум келет. Бирок мен буга чейин төлөгөн бааны төлөөгө даяр эмесмин. Бирөөгө жагуу үчүн артка ийилбейм. Эгер мен сенин макулдугуңду алсам, абдан жакшы. Эгер албасам, ансыз деле жашайм. Мен башка адамдар менден уккусу келген нерсе үчүн эмес, мен түшүнгөндөй чындыкты айтуу үчүн жооптумун. Ошондой эле менин кур намысым ар дайым менин аброюм үчүн титиреп келген. Программасын кабыл алгандан кийин мүнөзүмдү өркүндөтүү максат пайда болду.